4-мартка карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Ушул жылдын 1-январынан 20-февралына чейин бензин жана дизель майынын ар бир литрине кошумча алынган 1 сомдон жол фондуна 172 миллион сом түштү. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министринин орун басары Бекназар Базаралиев жогорку кеңештин комитеттик жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, жол фондуна акча 17 каржы булагынан түшөт. Жыл башынан бери ага 942 миллион сом чогулуп, анын ичинен 646 миллион сом жол курууга жумшалган. Бекназар Базаралиев жол фондуна түшкөн каражаттан быйыл 227 чакырым жолго асфальт төшөө, ошондой эле жолдорду оңдоо, түзөө, көпүрө салуу жумуштары жасаларын кошумчалады. Жол фонду 2023-жылы толук ишке кирген. 2023-жылы 4 миллиард 557 миллион сом түшкөн. Былтыр 5 миллиард 846 миллион сом түшкөн. Ал эми 2025-жылы 7,5-8 миллиард сом чогулат деп ошонун үстүндө иш алып барып атабыз, деди министрдин орун басары. Кыргызстанда 2025-жылдын 1-январынан тартып бензин жана дизель майынын ар бир литрине кошумча 1 сом төлөнө баштаган. Бул каражат жол фондуна түшөт жана автоунаа жолдорун оңдоого, салууга, реконструкциялоого пайдаланылат. Транспорт жана коммуникациялар министрлиги билдиргендей, жолдорду тейлөөгө жылына 10 миллиард сом керектелет, бирок бюджеттен болгону 2 миллиард сом бөлүнөт. Кыргызстанда 1 миллион 400 миңге жакын автоунаа катталган, анын 1,1 миллиону жеңил унаалар. Өкмөт автоунаалардын саны жыл сайын көбөйүп, жолдорду коопсуз абалда кармоого чыгым да өсүп жатканын билдирүүдө. Ал көбөйүп жаткан чыгымды айдоочулар төлөшү керек деп эсептейт. Facebook колдонуучусу массалык башаламандыкка шектелип кармалды. УКМК Facebooktун Жусуп Ботоноев аттуу колдонуучусун Манас эл аралык аэропортунан кармады. Атайын кызмат ал Бишкек-Москва маршруту менен өлкөдөн чыгып кетүүгө аракет кылган деп билдирди. Ал өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу жана массалык башаламандыктарды уюштуруу максатында чыгымчыл контенттерди жайылтып келген деп жазылган маалыматта. Ботобаевка массалык башаламандык уюштуруу беренеси менен кылмыш иши козголгон. 1-май райондук соту аны номер 1 тергөө абагына камакка алды. 2024-жылы клубтун журналисттери изилдөө жүргүзүп, бийлик жарандарга массалык башаламандык беренесин боюнча туруктуу түрдө кылмыш ишин козгоп келгенин аныкташкан. Мындай айыптоого журналисттер, активисттер, укук коргоочулар, саясатчылар эле эмес, өз пикирин билдирген карапайым жарандар да кабылган. Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөт башчылары жолугушту. Өкмөт башчы Адилбек Касымалиев Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода менен тар жана кең чөйрөдө жолукту. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдирди. Жолугушууда Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын лидерлери Худжанттагы жолугушууга даярдык жөнүндө сүйлөшүштү. Өкмөт башчылары эки өлкөнүн мамилелерин чыңдоо, соода, экономикалык, энергетикалык, транспорттук жана маданий гуманитардык тармактары боюнча байланышты калыбына келтирүү жана мындан ары өнүктүрүү тууралуу талкуулашты. 26 февралда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чегара маселеси толук чечилгенин айткан. Эртеси жогорку кеңештин комитеттик жыйынында делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча келишимдер каралып колдоого алынган. Эми мамлекет башчылары кол коюп, кайрадан парламенттик жыйында кеңири курамда ратификациядан өткөрүлөт. Эң акыркы баскычта президенттер кол коет.